Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. АКШ Тажикстанга коопсуздук үчүн 8 автоунаа берди. Эми $60 миллион бөлмөкчү. АКШнын Душанбедеги элчилиги аталган өлкөгө чек араны бекемдөө үчүн жүк ташуучу Ивессо автокөлүгүн дөңгөлөк жана кошумча тетиктерди берди деп кабарлады аталган дипломатиялык өкүлчүлүк өз сайтында. Автоунаалар жана тапшырылган башка шаймандар $2,3 миллион экендиги. Алар өлкөнүн татаал жерлеринде Тажикстандын коргоо министрлигинин ыкчамдыгын жакшыртууга көмөкчү болоорун айткан. 2021 жылдын октябрында АКШ элчилиги 20 джип автоунаасын жана $1,4 миллион берген. Транспорт жана анын тетиктери менен берилген жаңы кайрымдуулук коргоо министрлигинин иш мүмкүнчүлүгүн бул жабдуулар менен бир нече жыл бою камсыздоого көмөкчү болот деп айтылган маалыматта. Техниканы тапшыруу салтанатында АКШ миссиясынын жетекчисинин орун басары Бриджит Уакер автоунаалар улут аралык банки сатуу, аткезчилик жана экстремисттик коопсуздукту токтотуп турууга жардам болоорун айткан. Ал АКШ Тажикстанга коопсуздук жаатында $60 миллиондон ашык акчаны 2 жылдын ичинде берерин кошумчалады. Жеңиш биз тарапта болот. Путин Украинаны улуу жеңиштин 77 жылдыгы менен куттуктады. Кремлдин сайты Орусия лидери Владимир Путиндин бир канча чет өлкөлөрдүн элин жана алардын башчыларын улуу жеңиштин 77 жылдыгы менен куттуктоосун жарыялады. Куттуктоо Украинанын, Азербайжандын, Армениянын, Беларустун, Кыргызстандын, Казакстандын, Молдованын, Тажикстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын, Абхазиянын, Түштүк Осетиянын, Донецк, Луганск элдик республикаларынын, Грузиянын элине багытталган. Анда Путин улуу атамекендик согуштун катышуучуларына жана Украина жарандарына улуу атамекендик согушта жеңилип калгандардын идеалык мураскерлери өч алуусуна жол берилбей тургандыгын белгилеген. Ал көп өмүрлөрдү берип, нацизм кулактан пайдалангандыгын, ооруктан иштегендердин жаркын элесин эскерип, аларга терең таазим кыларыбызды айткан. Биздин бүгүнкү милдетибиз ар кыл өлкөлөрдүн элине азап алып келип, нацизмдин кайра жаралышына жол бербөө. Кийинки муундарга согуш жылдарындагы окуялар жалпы рухий алуулукту жана ынтымактык салттарды жөнүндө туура маалымат берип жана буларды сактап калуу деген Путин. Мындан тышкары Россия Федерациясынын президенти Донецк жана Луганск элдик республикасынын башчыларына дагы куттуктоо телеграммаларын жөнөтүп, анда бүгүнкү күнү аскерлер ата-бабалары сыяктуу туулган жерин нацистердин бошотуу үчүн жана аябай салгылашып жаткандыгын белгилеген. Путин 1945 жылдагыдай жеңиш алар тарапта болоорун кошумчалады. Миллиардер Алишер Усманов Европа кеңешин сотко берди. Өзбек тектүү орусиялык миллиардер Алишер Усманов евро биримдиктин санкциялык тизмесине киргизилгени үчүн Европа сотуна кайрылды. ТАСС агенттиги билдиргендей, бизнесмен Европа кеңешине каршы арызданууда. Соттун маалымат кызматы кабарлагандай, доогер кеңештин ага карата киргизген чектөөлөрүн жоюп, сот чечими чыкканга чейин тыюу чараларын аткарылышын токтотууну талап кылууда. Европа биримдиги Усмановго каршы Орусия Украинага кол салгандан 4 күндөн кийин 28 февралда санкция киргизген. 4 мартта санкциялык тизмеге андан тышкары орусиялык бизнесмендер Михаил Фридман, Петр Авен жана Алексей Мардашов дагы киргизилген. Талдоочулар орусиялык бизнесмендер 2022 жылдын башынан бери $45 миллиард жашыргандыгын эсептеп чыгышкан. Алишер Усманов 1,63 миллиард долларына кол жууган. Апрелде Кипр орус байларын алтын паспорттон ажыратаары, алардын арасында Усмановдун карындашы Гүлбахор Исмаилова дагы бар экендиги айтылган. 13 апрелде Улуу Британия евро биримдик менен кеңешип Орусияга каршы санкциялык тизмени кеңейткен. Ага дагы 206 бизнесмен менен саясатчы жана алардын үй бүлө мүчөлөрү киргизилген. Бул тизмеде Алишер Усмановдун дагы 2 карындашы бар. Алардын Улуу Британиядагы активдери тондурулуп, өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынган. Алишер Усманов Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кудасы. 2016 жылы президенттик такка отурган Шавкат Мирзиёев Алишер Усмановду эл юрт урматы ордени менен сыйлаган. Акыркы жылдардан бери ал Ташкент менен Кремлдин саясий жана экономикалык кызматташтыгына маанилүү роль өнөп келет. Булак Назар Ньюс. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча кезектеги сүйлөшүү Өзбекстандын аймагында өтөт.
Кыргыз-Өзбек чек ара маселеси боюнча кезектеги сүйлөшүү Өзбекстандын аймагында өтөөрүн өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 5-7 майда Бишкекте өткөн эки тараптуу жолугушууга өкмөттүк делегациялар катышып, ортодогу мамлекеттик чек ара тилкесин демаркациялоо боюнча уюштуруу укуктук маселелер талкууланды. 5 майда Өзбек чек арачыларынын огунан Ала Бука 3 тургуну каза болгон. Алар атасы жана 2 уулу экени аныкталган. Өзбекстандын чек ара өкүлүнүн маалыматына караганда, алар чек арада мыйзамсыз түрдө минералдык жер семирткич алып өтүүгө аракет кылышкан. 5 апрелде дагы өзбек аскерлеринин огунан кыргызстандык 2 бир туугандын өмүрү кыйылган. Алар Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз жүк ташып жаткандыгы кабарланган. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы 85%, андан берки дагы 13% жакынкы такталган. Булак Назар Ньюс. Еврокомиссия орус мунайына чектөөнү 3 ай артка жылдыра турууну сунуштады. Европа биримдигиндеги бир нече мамлекеттин каршылыгынан улам уюмду башкаруучу Еврокомиссия Москвага киргизилчү санкциялардын 6-пакетине өзгөртүүлөрдү киргизип, Орусиянын мунай затына киргизиле турган эмбаргону 3 ай артка жылдыруу суранышы менен кайрылышты. Биримдиктеги мамлекеттердин элчилери жума күнү Брюсселде талкууланган жаңы сунуштамада орус мунайына көз карандылыкты жоюп салуу үчүн дагы кошумча убакыт керектиги белгиленди. Еврокомиссиянын мүчөсү Паула Жентилононун айтымында, эмбарго мурда пландагыдай эле 6 айдан кийин эмес, 9 айдан кийин күчүнө кириши мүмкүн. Мындан сырткары Венгрияга, Словакияга жана Чехияга 2024 жылга чейин орус мунайын иштете турууга уруксаат берилгени ыктымал. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан уюмдун ичиндеги мамлекеттерге Орусияда мунай ташып келүүгө тыюу салуу демилгесин колдобой тургандыгын 6 майда расмий билдирди. Орбан мындай эмбарго Венгр экономикасы үчүн атом бомбасына барабар экендигин, алар жакын арада буга бара албай тургандыгын айткан. 4 майда Европа комиссиясы Москванын Украинага кол салганына байланыштуу киргизилип жаткан санкциялардын 6-пакетинин долбоору Европа биримдигине мүчө мамлекеттерге жөнөткөн. Анын ичинде Орусиянын мунай затын уюмдун аймагына ташып кирүүгө толук тыюу салуу сунушталган. Эмбарго жыл аягына чейин күчүнө кирмек. Чечим күчүнө кириши үчүн аны Евро биримдиктеги 27 мамлекет бирдей жактырышы керек. Адистер ал бир топ талаш тартыш жаратышы мүмкүн деп белгилеп жатышат. Мурдараак Венгриянын, Чехиянын, Болгариянын жана Словакиянын атка минерлери мындай чектөөгө камтамаланып билдиргенин айтып өттү. Булак Назар Ньюс.